أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Саламатты мұсылман мұсылмандар, шындығында әрбір мұсылман адам жақсылық қылуға бұйырылған. Мұсылман адам шындығында жақсылықты бастап болып, берішкерек ардайын жақсылықтың ашқышы болсын керек. Жана ошондой эле мұсылман адам тирүү адамдарга, жашоодо жана ошондой эле башка тирүү жандыктарга да ардайым жақсылықтың эшиги болуп бериш керек. Урматтуу мұсылман мұсылмандар, адам баласы кылган жакшылыгына жараша Аллах Тааланын астында сүйүүгө жетет жана дүйнө ахиретте бактылыкка жетишет. Урматтуу мұсылман мұсылмандар, бизде шариатта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааланын кыйын китебинде түрдүү жакшылыктарды айткан. Мына ошол түрдүү жакшылыктарды кылуу менен адам дүйнө ахиретте ошол жакшылыкка берген нерселерге жетишет. Ошол жакшылыктардын себебинен өзүнүн ордуна ким канчалык кылган болсо ошончолукка жетишет, ким канчалык кылбаса ошончолук зыянга жетишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам баланын мырзасы, пайгамбарлардын имамдары өзүнүн берген хадистеринде Аллах Таала ошол китебинде шариатта бизге түрдүү деген жакшылыктарды баяндап берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылык иштерин айтканда, адам жашоосунда ар кандай түрдүү жакшылыктарды айтканда, пайгамбар дүнөсүнө чектеген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ибадаттагы түрдүү жакшылыктарды айткан. Пайгамбар коомчулуктун ичиндеги адамдардын ичинде бири-бири менен болгон мамиледеги жакшылыктарды айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөнүн ичиндеги, кичинекей мамлекеттин ичиндеги жакшылыктарды айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы мамлекеттин жумгай журттун ичинде отурган турган жакшы иштерди айткан. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир тармакты калтырбастан баардыгын камтып, өзүнүн хадистерин берген васыяттарды айтып кеткен. Урматтуу мұсылмандар, бүгүн баардык адамдар, ошол адамдардын катары биз да, ошол отургандардын баардыгы, мусулмандары, кафирлары, динди карманганы дагы, динди карманбаганы дагы, кыргызы дагы, башкасы дагы, эркеги дагы, аял дагы, чоңу жана кичинеси дагы баардыгы мен жаш адаммын дейт. Бүгүн кайсы бир адамга барып сен жаман адамсың десең, эмнеге мен жаш адаммын дейт. Бүгүн кандай гана бир адам болбосун, урматтуу мусулмандар, баардыгы жакшы болууну каалайт, десек, ошол жерде отурган ар бирибизден сурап, эң жакшысы мен деп айтышыбыз ар бирибиз. Бирок чындыгында биз ошол жакшылыкка татыктуубузбу? Качан адам баласы, качан адамдын урпактары чындыгында жакшы адам болуп саналат? Качан пайгамбар айткан нерселерди, качан Аллах Таала жараткучу айткан нерселерди аткарган болсо, мына ошондо жакшы адам болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдагы түрдүү хадистеринде ар бир тармакта жана айткандай, ар бир нерсеге байланыштуу хадистер айтып кеткен, ар бир тармактын өзүнүн бир жакшы адамдары бар деген. Бүгүнкү жумактарда урматтуу мусулмандар, мына ушул тууралуу болмокчу. Чындыгында жакшы адам ким? Мен киммин? Сен кимсиң, урматтуу мусулмандар? Пайгамбар айткан жакшы адамдарга киресиң же кирбейсиң? Же болбосо бул күнгө чейин ошол иштерди кылдым деп ойлойсуң? Келечекте кыяматта жараткандан асторганда жүзүң ошол жакшылыкты кылгандар менен чогуу болуп жаратылуу же болбосо жараткандан качкан жүзү кара адамдар катарында болосуң деген маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү васыяттарын менен мындай дейт: "Ала ухбирукум би хайрикум мин шаррикум." Силерге айтпаймынбы дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабаларга жана ошондон кийин бизге мусулмандарга айтылат: "Мен силерге айтпаймынбы? Араңардан жаманыңардан жакшыңар ким экенин айтайынбы силерге?" Араңарда жаман да адамдар бар, бирок ошолордун ичинде жакшылар да бар, ошолор ким экенин айтып бербейинби dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабалар бара я Расулуллах, айтыңыз Аллах элчиси dedi. Сахабалар, урматтуу мусулмандар, бүгүн биз мага ушунча болуп эле жетет деп түшүнүктө жүрөбүз. Сахабалар андай болгон эмес. Алар ар дайым озууга аракет кылган. Эң бийик, эң алдыңкы тепкичте мен болоюн деген адамдар. Ошон үчүн я Расулуллах, ошол жакшы адамдар ким экенин айтыңыз dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хайрукум, араңардан эң жакшылары, жөнү эле жакшы эмес, эң жакшылары. Мен южа хайрукум, ошол адамдан элдер жакшылыкты үмүт кылган адамдар" дейт. Вайрукман шарру, жана ошонун жамандыгынан элдер аман болгон адамдар. Демек, урматтуу мусулмандар, жакшы адам болуш үчүн ошол адамдан элдер ар дайым жакшылыкты үмүт кылат. Машалла, бул адам ар дайым элге жакшылык кылып келген. Ушул адам келгенде элдин жүзүндө жылмаюу пайда болот.
Кейбір адамдарды көргенде елдердің настроениесі маңайы түседі. Кейбір адамдар көргенде елдер жиіркенеді, жеткізгелі анша отыруш болған мәжілістерге бір адам келсе, ошол адамдың кесепетінен жамандығынан ыза тапқан адамдар тұрып кетеді. Пайғамбарымыз ең жақсылар сіздерден елдер жақсылықты ұйытқан адамдар дейді. Ал енді араңызда ең жаманы бар адамдар сіздерден жақсылықты ұйытпайды. Bir ғана жамандықтан ғана сіздерден жаман дүниелерден аман болған адамдар дейді. Құрметті мұсылмандар, бүгін біздің тоғышылықта шу паланчаға белгілі ойды отыр деген сөздер. Шу паланчадан ел тажап күтті. Шу паланчадан шаршады. Шу паланча елді езіп күтті. Паланча күтінше тоғымды қидап деген сөздер ешкімге жашырын емес. Пайғамбар демек, араңарда ең жамандар елдер сіздерді тажап қалғандар дейді. Başka bir hadiste olan Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırun nas adamların içinde en yaxşıları dedi Peygamber. Bazı adamların içinde en yaxşıları el-fa'uhum lillah. Adamlara en çok faydalı gelen adamlar. Demek Müslüman tutan en yaxşı adam olduğunu görev demek adamlara böyle faydalı geldi. Al fayda sürtü olur. Dini fayda olsun mümkün. Dünyada fayda olsun mümkün. Anı bir muhtaçlığını ödep koysun mümkün. Ağa bir yardım verip koysun mümkün. Bir kıyınçılığını cengedip koysun mümkün. Başına düşkön baliyetine yardım verip aşağıdan getirme sebep olmasın mümkün. Bol деген hurmatlı Müslümanlar oğuzdan cennetine çıkan sözünü aytıp ağa bir жақсылық koysun mümkün. Bugün diğer adamlar var, akşamdan yardım vere almayı, қолымен yardım vere almayı, бірақ sözü bilen 1000 деген миллион деген adamlara yardım verip келеді. 1000 деген миллион деген adamlara насихат айтып келеді. 1000 деген миллион деген adamların жашоосун түз бутка буруп келет. Адамдарга эң пайдалуу адам, эң жакшы адам dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Урматтуу мусулмандар, ушул нерсеге ушул хадиске эң биринчи мисал болуп пайгамбардан өткөн адам жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам андан кийинки келген пайгамбарлар эң биринчи мисал ушул хадисте ошол адамдар. Адам затка, адам баласында, керек болсо жаныбарларга, айбаттарга да ар дайым жакшылык кылып келген адамдардын эң алдыңкы катарында пайгамбарлар турат. Пайгамбар келип 1000 деген миллион деген бүгүн бидат деген адамдарды тарыктан жарыктан башкарды. Пайгамбар келип ошол заманда эзилип аткан элге кулчулукта жүргөн адамдарга эркиндик берди, азаттык берди. Пайгамбар келип ошол заманда коркуп көргөн аялдарга эркиндик берип, ошол аялдардын даражасын көтөрдү. Пайгамбар келип ошол заманда ата менен баланын ортосунда булган мамилени улап, тугандык мамилени улап, ушул маселени көтөрүп элдин артынан коомчулук оңдоду. Демек, урматтуу мусулмандар, пайгамбарлар эң жакшы адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында Аллах Таала ушундай аят түшүрдү. Лан таналу бирра хатта тунфику мимма тухиббун. Силер эч качан жакшылыкка жетишпейсиңер, өзүңөр жакшы көргөн нерсеңерди садака, жакшы көргөн нерсеңерди берек, жакшы көргөн нерсеңерди Eğitimde Allah Teala'nın dinini Allah yoluna saklamayı söyledi. Жақсы көрген нерсеңи берсең, сен ошондой мейишке киресиң деп жатат. Чөнтөгүңдө айрылган акчаңды эмес, же болбосо сага эң жакпаган мал мүлкүңдү эмес, эң жакшысын берсең, ошондо сен мейишке кирген адамдардан болот деп атат. Абу Талха ал-Ансари деген сахаби ушул аятты уккан кезде я Расулуллах, мен чыдап албайм. Жөн тура албайм. Аллах Таала ушинтип бизге айтып атат, мен тура албайм. Менин Байруха деген багым бар. Багыбыз билебиз, Турмабак Саудияда бүгүн эң кымбат бал болгон киреше булактар болуп саналат. Биздин айтканда бизнестин эң өркүндөгөн тармагы турма өстүргөн бак Саудия мамлекети. Ошол Байрухадан пайгамбар ысык күндөр кирип суу ичет. Гөлөкөлөйт. Элдин астында эң кымбат болгон бал болгон жер. Бүгүн биздин жалпак мисал алып Ташкөмүр регионунда эң өнүккөн бизнес көмүр болсо, көмүрдүн ичинде эң жакшы тегерен көмүр деген дейбиз. Байруха ошол менен эң кымбат бал берсе, Расулуллах, сизге алып келип бердим, каалаган жагында жумшаңыз деди. Пайгамбар өзүңүз каалагандай жумшаңыз, каалаганыңыз бейбашарга бериңиз, каалаганыңыз жетимдерге бериңиз, каалаганыңыз жесирлерге бериңиз. Кыскасы Аллах Таала пайгамбар кандай кааласа ошол жака жумшаңыз ya Расулуллах деди. Урматтуу мусулмандар, адамдардын жакшысында ушундай болгон. Жақсы көрген нерсесин чоңшундардан аял эмес, берген, болашык болгон, бактык болгон. Пайгамбар элдин алып эле алайын деген адам болбой эмес. Пайгамбар Абу Талха
мен сага ушул туугандарыңа бардыңда бергиниң ошону жакшыраак көрөмүн деп. Абудалга эң берешелүү бизнесин алып барганда туугандарына чачып берди, бөлүп берди. Ошодон түшкөн доход бардыгы Абудалган туугандарына бөлүнүп жатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи заманында Аллах Таала мен юкридуллаха кардын хасана, кимдеги Аллах Таалага жакшы карыз берген болсо деп. Аллах Таала ошол карызын кайра өзүнө эсилетип, көбөйтүп берет деген аят. Абу Дахтах деген сахаби ошол аят укканда я Расулаллах, жараткан бизден карыз сурап атабы dedi. Пайгамбар, о Абу Дахтах, я Расулаллах, эгер ошондой болгон болсо, мен Аллах Таала карызга бердим ушул багымды 600 түп курмага багымды бердим я Расулаллах. Ошол жерден чыккан бардыгы мусулмандардын пайдасына, эл журттун пайдасына иштедим, я Расулаллах, ошол мен бердим, каалагандай иштеттиңиз деп. Абу Дахтах бергенден кийин багына келсе аялып жүрөт, балдары курма терип жеп жүргөн болот. Абу Дахтах, балдардын энеси, балдарды чыгардым, бул бак бүгүндөн баштап биздики эмес болду. Керек болсо балдардын оозундагы энеси жеп аткан курманы алып ошол жерге койду, бул мусулмандардын акысы деп берди, урматтуу мусулмандар. Айша күндер күнде Пайгамбар сапар тартып алды. Сапар тартып Айша менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандар менен сапар тартып жүрүп, бир жерге келгенде Айша небесин мойнундагы мончогу шурузу төгүлүп жоголуп кетти. Пайгамбар Айша небес мончогун издеп калды. Пайгамбар да ошо издешти. Анан Пайгамбар издеген кезде Пайгамбар кыймылдаганда сахабалар жөнүп турган эмес, калып турган эмес. Элдин баары келип ошол жерге токтоду, баардыгы издеп баштады. Ошентип алар ошол жерде түндө өткөрүштү. Жандарында келбедин жанында болгон иче турган аз эле суу бар. Баягы жерде иче турган суу да жок, даарат айнызда суу да жок. Элдин баардыгы Абу Бакырга келип, Абу Бакыр, сенин кызың айынан, сенин кызыңдын мончогуң айынан, элдин баарын сенин кызың кармап койду, артка тартып койду деди. Абу Бакырдын ачууы келди, намыстан. Менин кызым элди артка тарткан болуп калабы деди. Пайгамбардын Айша радыйаллаху анха энесинин жанына келсе, Пайгамбарыбыз Айша энебиздин көкүрөгүнө басып койду салган. Абу Бакыр келип, Айша, сенин айынан элдин баарын кыйналды. Суудан татышып болду, даараттан кыйналды, башка жактан болду. Sen elin barın oynadın deyip, böğrüğünü sayıp koydu. Atazı kızına deyip tabi aldı. Ayşe'ne aytap, Peygamber bolduğunda ben Peygamber'den uykudan buz koymayın deyip, oşol yerden çıdap eşlik koyup oturdum dedi. Ertesi günü safar tatıp kırayım deyip kızak, ayağı monçak şuru. Tüğünün aslında ben bilgen aslında tüğünün aslında düşüp kaldı. Hurmatlı Müslümanlar, bu okyadan nerede jeyintik çıktı? Şunda yerler su çok kıynalan için de Allah Teala Kur'an'da eğer de o Müslümanlar taza su tapmazanlar, anda taza toprak veren tayam balık kazanamla деген manili ayet düşürdü. Bir ayalın sebebi değil. Bir ayal, onunlar denedi, bugün milyar bir adamlarına yaşlılık yerinde sebep oldu Müslümanlar. Usayd ibn Hudayr деген Peygamber'in sahabası. Bu sahaba Kur'an hakkında periştiler aslında düşürdü. Uşul sahaba aytap, o Abu Bakr üylösü bu sizlerden ellerge olgan, Müslümanlar olgan birinci жақсылығы еместі. Sizler ardayım ellerge жақсылық kılıp kelesiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Allah Teala adamların içinden ellerge жақсылықтардың eşiğini açucu adamları kılıp koyuyordu. Кейбір adamlar var ardayım жақсылыққа sebep oldu. Ошондай adamlarga tuğba, meyиш болду dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Жана ошондой Allah Teala кейбір adamlardı başka eller üçün, başka adamlar üçün жамандықтың eşiği kılıp dedi Allah Teala saqlagan bolsun. Hurmatlı Müslümanlar, demek adamların en yaxşı болуш үчүн adamlarga көрөк айдалып беришти. Айтайын дегенде маселе ушуга байланыштуу. Бүгүн бизде коомчулукта, жашообузда баардык эле көрүп жүрөт hurmatlı Müslümanlar, анча-мынча кызмат берген адамдар, анча-мынча эл тарабынан, Allah Teala тараптан биринчиден эл тараптан берген кызмат берген адамдар, кейбир жерден adamların muhtaçlığını öte turan adamlar, kabinette daha bize oturan adamlar, aslında elder gelgende atanızdan murat olup kalganda elin bağır ezip oturmuşsunuz. Anca-mınca adamlar oşol yerde eldi büyüyüp oturup, kezek oturgandan rahat alan adamlar bugün anca-mınca. Jekebir adam emес, elin bağırda oşonday adamlarga тийишти. Anca-mınca adamlarga ушул кызмат берилгеле, ушул аманат жүктөлгөле, элдин muhtaçlığын ötөгө жүктөлгөлө, урматтуу Müslümanlar.
Бүгін ошондай адамдар, кейбір адамдар елді кезек кезек отырып, bir nese berseкен деген үміт қылып. Бүгін барлық бюрократия несі бар. Барлық ушул жерде башымыздан ушул жол тербе сеп жүрөбүз. Bir жер бар, bir документти бүтүрөм десең, бербейинче бүтпөйт. Bir жер бар, bir мұқтаждығымды бүтүрөйүн. Эптеп, аалдаган балдарым, аты жок балдарыма пособие алайын десең, ошол жеринде сенден bir нерсе үміт кылып алып, бирөө документ бүтүрбөйт. Эптеп бирөөнүн бечара инвалид болуп турса, мамлекеттен бизге окшогон адамдардын берген налогунан, чөнтөктөн эмес, элдин берген акчасынан ошол бечараларга жардам берейин десе дагы, кейбир адамдар ошол жерден иштеп калайын деп, мусулмандын ишин бүтүрбөй отурган адамдар бар. Демек, пайгамбарыбыз айтып атат, кимибизге ушундай аманат берген болсо, урматтуу мусулмандар, мейли диний кызматкер болсун, мамлекеттик кызматкер болсун, ата болсун, апа болсун, кимге элдердин иши түшкөн болсо, дароо бүтүр. Аларды созбол, кыйнала. Бул нерсе сага убактылуу берилген. Эртең ал кызматта сен кетесиң. Сен ошол кызматта отуруп элдикти бүтүрбөгөнүң, сен ошол жерде отуруп жеген акча ошол элдин чөнтөгүнөн барган акча болуп жүрөт биринчи кезекте. Эл топтоп берген акчаны сен алып, дагы ошону бүтүрүп келбейт мусулмандар. Демек бүгүн мусулман болобу, мусулман эмес болобу, сага аманат жүктөлдү, аманатты дагы аткарып өтөбүз. Урматтуу мусулмандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы адамдар кимге туруп айтканда, инна хияракум ахасинукум ахлакан. Араңардан эң жакшылар адет актактары жакшы болгон адамдар. Жүрүм турумдары жакшы болгон адамдар, кулк менен жакшы болгон адамдар. Адамдар ошону көргөндө жанына келип сүйлөшкүзүп келген адамдар. Адамдар ошону издеп телефон чалып алып турган адамдар. Адамдар ошол адам менен ар дайым мамиле болуп, үлпөттөшкүзүп келген адамдар эң жакшы адамдар дейт Пайгамбар. Аны көргөндө бирөө жиркене турган, аны көргөндө ачуу келип турган, аны көргөндө уф, ушу тойгуз дейт турган адамдар айткан жок Пайгамбар. Дагы башка бир хадисте мусулмандар, хайрул муслимина ман салимал муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi. Мусулмандардын арасынан эң жакшысы ким? Мен мусулманмын деп көч кагып жүргөндөрдүн ичинен эң жакшы ким экенин Пайгамбар баяндап, мусулмандардын эң жакшылары башка мусулмандар анын тилинен аман болсо деди. Тили менен бирөөгө зыян бербегендер, тилинин уузун башка бирөөгө чачпагандар дейт Пайгамбар. Колу менен бирөөгө зыян бербегендер, ушулар мусулмандардын эң жакшылары деп муну. Адамдардын ичинде тарбия болгон бир окуя айтылат. Чындык болбошу мүмкүн, бирок жашоонун алган бир тарбия окуя. Деп бересиз. Bir bala ар дайым достору менен мамиледе жүрөт. Барлыгыбыздын ар бирибиздин жолдош теңдештерибиз бар, досторубуз бар. Ар дайым досторуна катуу сүйлөйт, орой мамиле бар. Досторунун үстүнөн күлөт, шылыңдайт, капа болсо кечирип койчу деп кутуп берет, бүт ушуну өзү. Атасы баланын күндөрүндө баягы аларга сабак бергизген. Сен бирөөгө барып, биринчи катуу сүйлөдүң, артынан эртеси кечирип чалам деле, ошол нерсе жакшы эмес экендигин атасы баласына үйрөткүзгөн. Балам баягы аян көп ачууланчу. Балам ар бир ачууланган сайын бол калтага мыктан салдың дагы, ачуун келген сайын бардыгына заборго бир мыкты тагып койгон. Ачуун келген сайын алдына бир мыкты таба бер ошол жерге. Баласы атасына сабын табып. Ачуун келген сайын мыкты тагып. Ошол жерде жүрүп 30 күн дегенде баягы бала бир дагы мыкты заборго какпай калды. Себеби өзүнүн контролдогон үйрөнүп. Атасы сүйүнүп келди, ата. Ben ачуумду жеңдим, эч бир заборго секпесем мыкты какпай калдым dedi. Атасы балага, "О балам, менин каккан мыктарымды кая забордон суруп чыктым" dedi. Баласы барды атасы айткан болуп, баары суруп чыгып, атасы келип дагы сүйүнүшлөп, "Ата, сен айткан нерсени аткардым, мыкты баарын суруп чыктым" dedi. Ошондо акылдуу ата баласын жетелеп келип, заборго карап туруп, "Оğlum, мыкты суруп чыккан деген заборду эмне көрдүң?" Баарыбызга берген жок. Ата забордога тешиктерди көрдүм. Оğlum, sen эл менен мамиле кылганда да ушундай. Бирөөгө сөз айтканда, ал барып бирөөнүн жүрөгүн теше коет. Sen эртең кечирип сурасаң деле ал тешип кала берет, бүтөбөй алып кетет. Sen барып бирөөнүн уруп койгондо анын жүрөгүндө тешип калат. Эртең барып кечирип сурасаң, баягы тешип дагы жүрөгүндө кала берет бул. Деп баягы ата балага үйрөттү. Демек, урматтуу мусулмандар, бүгүн биз тилди сактайлы. Тил бардыгында бар, о, кейбир адамдар өзгөчө башкача тил, чеченирээк, сөзгө тигелек күчтүүрөөк, кийинирээк. Бирок ошол тил сен эртең белатып, одоктун түйүнө киргизип коюшу керек эмес.
Hurmatli musulmon tutanlar, dağın ayetlerden mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas bil qalbi mahmum ve lisan sadiq. Adamların arasında en yaxşı adamlar tili ardayım şındıklı söyleyen adamlar. Jana жүрегі mahtum болған adamlar. Бұл Peygamberдің çiçeğindeki, Peygamberдің şariatının adabi tilde söylегендігі. Araplar Peygamber zamanında adabi til өтті мықты деген bilген adamlar болған. Dinsizlerin барлығы, диндер бар. Бирок Peygamber айтқан сөзді алар ардайым түсіне берген емес. Алардын лексиконунда ошол тилинде ушул сөз болгон эмес. Я Расулаллах, чынчылыкты айткан, чын айткан тилди түшүндүм. Бирок махмум деген жүрөгүң салып кандай я Расулаллах dedi. Деген Peygamber айтат, "Ат-тақийюн нақий аллази ла ястафии ва ла бағи ва ла хасад." Жүрөгүндө көрөбаслык болбогон, иштаан болбогон, күнөө болбогон, жана жаман элдер жекеге сыпаттар болбогон, таза аппак жүрөк dedi Peygamber. Демек, эң жакшы адам урматтуу мусулмандар чындыкты айтып, жүрөгүнөн таза арман адамдар. Урматтуу мусулмандар, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadatta жолдо мамиледе эмес, башка нерселерде ардайым адамдардын жакшылыктарын, адамдардын жакшылык эмектерин баяндап келген. Жана сөздү айткандай Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Хайрукум ман ат'ама та'ам ва радда салам." Араңардан эң жакшылар тамак берип элдин курсагын койгондар. Тамагы жок, келтирген тамагы жок болгон адамдарга курсагын койгузуп, кайра бирөө салам берсе аларга жооп кайтаргандар. Бүгүн биздин арабызда жөнөкөй эле Assalamu alaikum deyip antamızla başlıyoruz. Assalamu alaikum deyip birer alaikum salam diye kısa sözü, 3 sözü durma sözü de ayta olmayı. Yol verginiz geldi. Salamlıklar. Peygamber sayıda en yaşlı adam oşul salamla alik alan adamlar dedi. Demek alik alın oşul mesele. Alik alıştık vacip. Hurmatlı Müslüman insanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dair bir hadiste bir ayda harf meselesine geliyor. Aralardan hayrukum qadağan. Eң жакшылар карызды өтөгөндө жакшы өтөгөндөр. Бирөөгө арыз ишин түшкөндө, эттеп шылтылар айтып болгондор барып өзү алган карызды капырат. Иштеп буга турганда, иштеп муктаждык өтөгөндөн кийин ошол карызды берем-бербегенде бергиң келбейт. Созосуң, бир күн созосуң, бир жума созосуң, айлап созосуң, чалда телефонду көтөрбөйсүң. Бай адамга көрүшкүң келбейт, көрүнгүң келбейт, эттеп катып жүрөсүң. Алган кезде сен жакшы алдың эле го. Sağa geleni al, razı ol, öz gönlüme ver dedi o. Demek Peygamber arada en yaşlılar aldan karzı alıp barıp çırayını ötüp bergen dedi. Karzı çırayını ötüp bergen degeni Peygamber özünün yaşamında gösterip bergen. Günlerinde Peygamberimiz karzga özüne emez, Müslümanların faydası dep bir adamdan tövbe alar karzga. Müslümanların muhtaçlığını öteyin dedi. Keyin karzı verer uçur gelgende bayağı tövbe, algan tövbünün yaşlıya tövbe yok oldu. Peygamber sahabalarımızda barındağı çoğurak yaşta var eкен deyip, çoğurak yaşta da oşunu bergin, aralardan en yaşlılar karnını çırayını ötüren adamlar dedi. Olmadı başta beratmanda şunca hoş veresin, ya hoş verenler şartlı hoş verek, beratmanda deyin kaytarıp bergende öz göğünle hoşup şartı yok, göğünle hoş bergen bu demek jarayın. Hurmatlı Müslüman tutanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisden sözü jintayız. Hayrukum aralardan en yaşlılar, ben ta'allama'l Kur'an ve a'allama'n. Kur'an'da yürüdük, başka yürüdük dedi. Hurmatlı Müslüman tutanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün mayında dikkat konumu görülüp, ben ta'allama degen yüröngen degen işte jattağa girip ketedi. Manisi düşüngön, ökümdörünü düşüngön, için igir-çikileceğim bayqap, hazır Kırgızçada da okup düşüngen adamlar var dedi. Demek adamların jakşılığı oluşunu birinci Kur'an'da özün açıp okup düşüngün, үйрөн, андан кийин жүрөгө үйрөн. Үйрөнбөстөн туруп үйрөтпө. Үйрөн, анан үйрөт ошол нерсени. Себеби үйрөнбөстөн туруп бирок үйрөтөм десең сен, үйрөтөмдүн артынан көп зыян алып келесиң. Пайдадан зыян көп болуп кетет. Урматтуу мусулмандар, ушул маселени айтпай коюп кетебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранды окуп үйрөнгөнүңөр анан үйрөтсүн деди. Бүгүн тилекке каршы кээ бир адамдар, кээ бир элдин алдынан сүйлөгөн адамдар Kur'an kuralı söylüyordu. Bilbeyle, ömründe Kur'an'da okuğanda emez, düşünmedi abi. Anca adamlar bilbeyle Kur'an'da karmak oyundan gelgende tapılap, tafsile evlet adamlar paylaşıyor. Hurmatlı Müslüman tutanlar, bu mesele bugün yaşlı emez. Sosyetlerde, sosyal tüyünlerde, yer işte var içeride. Gel yerde bir adamlar ayıplar, Kur'an'da açıp durup,
жараткан молдолор күнү жалган айтылат дегендей сөз айтты. Жараткан Аллах Таала Куранда мынакей ушул жерде аракты анан кумар ойуна адал деди го. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө туура ошондой айткан. О Мухаммад, адамдар сенден келип камыр, ичимдик, мас болчу ичимдиктер жана майсыр кумар тууралуу сурайт. Кул айткын сен аларга, фима итмун кабир. Аларда чоң күнөө бар деп. Арам болгонго чейин илгери жакыят орунда аларга адамдарга мейли пайда бар эле. Бирок арам менен пайда болчу. Аракты сатып акчасынан пайда көрөт. Бирөөнү сыздатып туруп, кумардын акчасын тартып алып, кумардан пайда көрөт. Бирок жана күнөөнүн жанында бул эчтеке эмес. Ал экөөнүн күнөөсү оордугу баягы пайдасына караганда өтө чоң оор дейт Аллах. Бул биринчи түшкөн аят экен, урматтуу мусулмандар. Бул окуя 1 жылда болуп эле. Бир адамдар көрдүк адамдар арак адал турганда болдор айкап кетти. Бул биринчи аят. Бизде бүгүн ушундай бир мыйзам бар. Ушундай бир мамлекеттерде норма бар, урматтуу мусулмандар. Жаңы мыйзам чыкканда ошого байланыштуу эски мыйзам иштебейт. Барлыгыбыз Кыргызстанда да бар, Россияда бар, барлык дүйнөнүн мамлекеттин бул бурчунда жаңы бир мыйзам чыкса, ошого байланыштуу маселе эски мыйзам иштебей калат. Жаңы мыйзам менен жашайт. Аллах Таала бул аяттарды биринчи түшүргөн аяттар болчу. Артынан жараткан аят түшүрдү. Иннамал хамру вал майсир вал ансаб вал азлам рижсун мин амали шайтан фаштанибуху лааллакум таттакун лааллакум туфлихун dedi Аллах Таала. Чындыгында мас болчу ичимдиктер, акыркы түшкөн мыйзам, жараткандын мыйзамы, эң акыркы түшкөн аят. Чындыгында ичимдиктерде, мас болчу ичимдиктерде, кумарда, башка нерселерге сыйынууда жана төргөчүлүк бул шайтандын иштеринен dedi Аллах Таала. Шайтандын иштеринен, ыплас болгон, арам болгон иштерден dedi Аллах Таала. Фаштанибуху андан алыс болгула. Жан деген арабтарда ушундай сөз бар. Мол катарда болсо ал иштер сен тигиздин жээктин акыбетинде болдуң деген сөз. Жакын бол деген жок Аллах Таала. Жагы жакын болбо деп айткан жок. Ал бул жээкти болдуң, сен нарды жээкти болдуң деп айткан. Ошондой ийгиликке жетесиң. Демек, урматтуу мусулмандар, бул нерсе Куранда айтылгандай, Куранды түшүнүп айтайын. Кээ учурда урматтуу мусулмандар, анча-мынча адамдар өздөрүнүн кылган кемчиликтерин мойнуна алган ордуна шариятты ошого далилди алып келип ыңгайлаштырган аракетин көрдүк. Батырдык, элдик мен ката кылып турум, кечир деген сөз эң чын бул элдик батыр. Ошол нерсеге үйрөнөлү. Катанын мойнуна алган үйрөнөлү. Урматтуу мусулмандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадисте Аллах Таала ушул аяттарда лааллакум туфлихун dedi, ийгиликке жетиңер үчүн dedi. Демек, ийгиликке жетиш үчүн ушул иштерди ишташ керек. Бул нерседе ийгилик жок. Бул нерседе экономик өсүп кетпейбиз. Бул нерседе байып кетпейбиз. Бул нерседе бактылуу болуп кетпейбиз. Кече бир эл өкүлдөрү бир айталат, өнүккөн дүйнөдө алдык болгон дүйнөдө башкарган мамлекет Америка. Америкада ошол Аллах Таала арам кылган иштин оюнун айынан 100% адамдар бүгүн суицидде жүрөт. Өздөрүнүн алган статистикасы. Үй бүлө таптанып атат, ажырашып атат, адам өлтүрүп атат, артынан кылмышка да барып атат. Урматтуу мусулмандар, чөнтөк калың болгон менен үй бүлө бала чака менен жашап атат, калың чөнтөктүн эмгеги. Чөнтөк калың болгон менен жүрөгү тынч болгон калың чөнтөктүн кандай кээ пайдасы бар? Чөнтөк калың болгон менен элдин ичинде уурулуп, адам өлтүрүү деген токтолсо эмне пайдасы бар? Андыктан урматтуу мусулмандар, баарыбыз адал нерсеге, адал тамакка, адал ырыс тапканга аракет кылалы. Субханаллахи ва бихамдихи, нашхаду ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Аллахым баарыбыздын ушул жерде уккан сөздөрүбүзгө амал кылууга насып кыл. Аллахым кыямат күнү баарыбыздын дүйнө ахиретте баарыбыздын жүзүбүздү жарык кыл. Аллахым элибизге, жерибизге ынтымак бер, тынчтык бер, амандык бер, береке бер, бейбитlik бер. Аллахым бизди баштаган башчыларыбызга туура ойлор сал. Аллахым ошолор жоопкерчиликти тартып, элге пайдалуу болгондой өтөгөнү насip кыл. Аллахым жанына кеңештерген адамдарыбыздын туура кеңештерди, туура ойлор сал. Аллахым элибиздин ичинде ар кандай бөлүнүп жарылган нерселердин кетиргин дагы баарыбызды бир куштун үстүнө бириктирип, баарыбызды ар дайым өсүүнүн өнүгүүнүн ичинде болгон. Аллахым салли ва саллим ала набийина Мухаммад.